Кутман таң, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Дагы бир жолу мына ушул мүнөттөрдө саат 8:00 салам айтып турган чагыбыз. Барыңыздарга ысык саламдарды жолдойбуз. Кел чай ичели программасы өз ишин баштап жаткан учур. Барыңыздарга сонун күн болушун каалайбыз жана тилектешпиз. Сиз дагы катарыбызга кошулуңуз дейли. Эгерде көзүңүздү ушалап, жаңыдан ойгонуп аткан болсоңуз, кандай бактылуусуз, үйдө эс алып жаткан болсоңуз, анда жакшы эс алуу каалайбыз. Ал эми бул учурларда сиз баягы жумуш ордунда отурган болсоңуз, жаңыдан бир тигини кылыш керек, муну кылыш керек деген пландардын баардыгын ойлонуп аткан болсоңуз, анда сиздин күнүңүздү ийгиликтүү ишиңиз улансын дейли. Анда биз программабызды баштайбыз жана кош келиңиздер дейли. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демеушүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чайдын чыныгы баалоочулар үчүн алтын стандарт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Ал эми биринчи сааттагы жыйынтыктарга келе турган болсок, сиздерге суроо бергенбиз. Шамал болбосо, эмненин башы кыймылдабайт дегенбиз, Ал эми бизде жооптор абдан көп келиптир. Алардын катарында эң биринчи болуп жооп берген, болгону дагы туура жоопту жазган. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт деп бизге 7201 менен бүткөн абонент жазыптыр. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз, урматтуу биздин көрүүчү. Андан сырткары биздин көрүүчүлөр аябай көп болгондугуна байланыштуу номерлерин атабай эле коеюн. Барыңыздар туура жибергенсиздер. Секундтар гана айырма бар. Бир аз кечүү болуп калган. Биринчи келген көрүүчүбүз мына ушундай жазган. Азаматсыздар дейли, туура жазган ар бир көрүүчүбүзгө ийгилик каалайбыз жана бул саатта дагы бизде суроо бар. Чамдан туруңуздар, телефонду колго кармап, бизге жазганга гана даяр туруңуздар дейли. Ал эми бул убакыттарда бизге студиябызга келген коногубуз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, катарыбызда болуңуз, суроолор болсо жиберсеңиздер болот. Бизде конокто жаш аткаруучу ырчы кыз Гүлбийке Панарбек кызы бизде конокто. Кош келиңиз, Гүлбийке. Саламатсызбы, кош келиңиз. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Эл журт менен амандашабыңыз. Барыңыздарга кутман таң жана жакшылык каалайм ар бир күнүңүздөргө. Сиздер менен ушундай телевизор аркылуу көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Кош келиңиз, биз дагы кубанычтабыз. Гүлбийке, айтсаңыз, азыркы учурда жакшы жаңылыгыңыз бар экен. Жакшы бир ырдын үстүндө иштеп жатабыз, дуэт болот дедиңиз. Ошолор жөнүндө айтып бериңизчи. Эмне болгон ыр, аталышы кандай? Ал ыр деген эми биздин ырчы аткаруучу эмгеги сиңип калган эле ырчы Ильяс Абдыразаков акебиздин Сенин көзүң башкача деген ырына биз кавер тартырып жатабыз буюрса. Бүтөйүн деп калды, монтаж болуп атат азыр. Ал биз мындай кавер аркылуу мындай кавер сыяктуу кылып тарттык да. Өзүнөн уруксат сурап, ыраазычылыгын алып. Сурап атканда жөн эле бердиби же? Жөн эле ырдай бергиле, кубанычтамын деп эле айтты. Менин шеригим бар, биздики дуэт болот буюрса. Ошол шеригим аркылуу сурадык. Шеригиңиз ким? Нурсултан Нарынбеков, ал деген ушул той жаатында жаңы шоу чөйрөгө аралашып келе жаткан жаш аткаруучу ырчы бала. Жакшы. Негизи ырчылыкка кандай келип калдыңыз эле? Негизи бул ырчылык дегеним эми меники хобби катары эле болчу. Анан көптөр айтып калышты, ырдап көр, ырдап чык, үнүң бар, аракет кылсаң баары болот, эми баары секинден башталат дегендей. Мен дагы алардын пикирлерин угуп, эмнеге кылып көрбөскө деп мен аракет кылып көрөйүн деп чечтим. Канча убакыт болду? Негизи бул чөйрөгө кызыкканыма негизи 18 жашымдан бери эле кызыгам. Негизи мурда деген мен ЛТРде диктор катары иштегенмин. Нурайым Бактияр кызынын шакирти болчумун, азыр токмакын ал эжем. Андан кийин оронгондон кийин телевизорго чыга албай калат экенсиң. Андан кийин ошол бир убакыттардан улам окуумду бүтүп, анан кийин жакшы карабай коюп, анан кайра быйыл кызыгып аракет кылып көрөйүн деп чечтим.
Баягы ырчылыкка 18 жаштан кийин гана кызыгып баштадыңызбы же? Жок, мен негизи мектепте эле ырдап жүрчүмүн, аккордеондордо мен агайым бар болчу, эжекем бар болчу, ырдап, конкурстарга катышып, кичинекей конкурстардын жеңүүчүсү болуп, жакшы жактарга алып барып, айылдарды кыдырып, негизи Аксынын кызымын. Аксыда гастролдорго чыкчубуз. Насыйкат тобунун солисткасы болчумун. Ал жакта комуз черчик, күйлөрдү, кыргыз күйлөрүн ошентип эле мектептен эле кызыгып баштагам. Азыркы учурдагы пландарыңыз кандай? Анан бир ырчылыкты өнүктүрүү боюнча кандай бир мисалы жолукта жүрөм деп эмеспи, балким башкача бир жолук менен деле мына ушундай сонун нерселерди жаратса болот деген сыяктуу пландарды койдуңузбу? Ооба, негизи башында жолукка келгенде болду, эми ырдаса болбойт экен. Эми түз эле жүрөйүн, ырдабай эле коеюн деп аябай ушундай бир чечимге келгем. Андан кийин кайра кызыгып коем, кичинекейимде кыялым жок дегенде эч ким укпаса деле өзүм үчүн эле ырдап коеюнчу, өзүм үчүн жок дегенде бир кыялымды аткарайын деп эле ырдап аракет кылып көргөм. Кийин чоң максаттарга жетким келди, азыр аракет кылып жатам. Негизи ырдабаш керекпи, жолук салынып алгандан кийин ушундай тыюу барбы өзү? Ооба, бирок шарият боюнча ырдабаш керек. Ырдабаш керек, Да, ыр бул шайтандын азаны деп коет го. Анан эми тооба кылып эми кызыккат экенбиз да, ырдап. Ошол. Кудай сактасын, Кудай өзү сактасын. Аябай коркунучтуу айттыңыз го. Негизи ошондой айтылат да. Кудай өзү сактасын. Эми жаман элге жаман бир айтылган ырларды ырдабасаңыздар керек, бир жакшы келгизер, жакшы нерсе кылабыз деген бир өңүттөгү ырлар болуш керек да, элди жакшы жакка чакырган. Ырларды кандай тандайсыз? Негизи мен жан дүйнөм мындай кайгылуу кино, кайгылуу ырларга жакынмын да. Лирикалык саптарга мындай ошондой жакка жакынмын. Анан айтып калат, сен өзүңдүн стилиңди табышың керек. Бул шоу чөйрөгө аралашыш эми мындай сразу эле болуп кетпейт. Секинден 2 жыл, балким 4 жыл убакытты алышы мүмкүн. Бирөө сени паска тебиши мүмкүн, бирөө сени көтөрүшү мүмкүн депчи. Бирок чынында эле ошондой экен. Бул нерсени баштагандан кийин эч кимден мындай жакшы сөз дагы, жаман сөз дагы күтпөш керек экен да. Өзүң үчүн баарын кылышың керек экен. Ошол өзүм ошол кайгылуу ырларга жакынмын негизи. Бирок акыркы убакта ошол шаңдуу ырларды да жазгым келип жүрөт. Канча ырды жаздыңыз? Негизи менин 7 ырым бар. Анын 5-өсү чыккан эмес. Өзүм үчүн эле Телеграмда сактап койгом. Бир себептерден улам чыкпай калган. Каверлер боюнча эле. Анын ошол 5-өсү кайгылуу болсо, 2-3-өсү шаңдуу болуш керек. Ошондой. 2 ырым дуэт да. Түшүнүктүү. Биринчи дуэтиңиз ким менен эле? Ал менен мен 2019 жазгам. Ал дагы Жомарт деген бала. Ал дагы ошол Шергази Турдукуловдун шакирти болуп келет азыркы учурда. Ал деле ошол шоу чөйрөгө аралашкысы келип жүргөн, ырдап жүргөн эле бала. Биринчи дуэтимди ошол бала менен жазганбыз да. Негизи дуэтке жакыныраак окшойсуз, Негизи үнүбүз туура келип калат да. Көп жерде үнүбүз туура келип калат. Анан кийин кел ырдап көрөбүз дейт, анан макул дейм. Соло медиага чыгарганбыз биринчи ырыбызды. Ошол агайыбыз бар болчу. Ырдагыла деп, анан агайыбыз чыгаргыла деп коштоп дем берип ошону чыгарганбыз. Сиздин айтууңуз боюнча кесибиңиз такыр эле башка экен, Кесибиңиз жөнүндө айтып бериңизчи. Менин кесибим ошол экономист, бухгалтермин. Банкта иштедим. Иштедим, 1 жыл иштеп. Ал жактан да сынап көрдүм өзүмдү. Анан бир местада олтура албайт экенмин. Да. Кыймылдап туруш керек болот. Кыймылдап туруш керек. Мен өзүмдү издеп көрүшүм керек экен. Дагы өзүмдү ар жактан издеп турам. Издеп жүрөм, өзүмдү таба элек мен жашоо ордумду, чынын айтканда. Бизнес жактан дагы көрүп жатам. Көп нерсеге аракет кылып көрүп жатам. Негизи өзүңдү табыш кыйын дейт го 30 жашка чейин. Ошол жашты күтпөстөн өзүмдү тапкан аракет кылып жатам азыр. Жакшы. Азыркы учурда эмне менен элексиз? Азыркы учурда мен эжем менен ошол алып сатуу жагында иштейбиз.
женский кийим сатабыз, алып келебиз, бижутерия дегендей. Ошол бутиктерибиз бар. Ошол аракет кылып, эжем менен эле анын артында жардамдашып, үйрөтүп алмага. Азыр ошол нерсе менен алектим. Жакшы. Мисалы чыгармачылыкты мисалы көпчүлүгү жон гана өзүңүз айткандай хобби катары алып кетип анан өздөрүнүн бир жумушу болот эмеспи? Демек, мен оюм боюнча ушул сиз бизнес жаатында алып кетип анан ырчылыкты бир хобби катары алып кетесиз го деп ойлоп атам да, же ырчылыкты биринчи орунга коет белеңиз? Жок. Мен үчүн ырчылык бул хобби да. Мисалы үчүн көптөр жаңырдап чыкканда мен хит болуп кетсем экен, элдер мени укса экен, анан звезда болсом экен деген максат коет го. Чын айтканда менде андай деле максат жок. Негизи мен главный мен өзүм карьера кылып, бизнес жакка жакыныракмын. Бул просто хобби да, мындай. Жазгым келген, ырдагым келгендерди ырдап, өзүм үчүн TikTokко чыгарып коюп, Instagramга чыгарып коюп, аудиториям деле азыр анчалык деле чоң эмес. Бирок буйруса баары жакшы болот. Социал тармакта активдүүсүзбү? Активдүү эмес болчумун. Акыркы 5 айдан бери активдүү болуп калдым. TikTokко деле ошол киргениме 2 ай, 3 ай болуп калды окшойт. Тошто кирип, ал жактан дагы өзүмдү активдүү кармап көрүш керек экенин түшүндүм. Ошо ырларым деле азыр TikToктон кетип атпайбы? YouTube'тан деле угат. TikToктон көбүрөөк азыр адамдар угуп калышыптыр да. Мындай суроо бергим келип атат да, жолукка келгенден кийин, жолук салынгандан кийин бардык нерсе мындай чектөөсү менен болуп калат болуш керек, О, обязательно. Мисалы, азыр мен только мындай той толпурларга эле бара алам да. Жакшылыктарга эле, мындай кээ бир жакшы адамдарым деле бар, бирок клуб сыяктуу ушундай жактарда жакшы күндөрүн өткөзүп калат. Бирок аябай мындай клуб болуп калса бара албай каласың. Мындай чайхана, типа, мындай ресторан ушундай болсо барам да. Ушундай болуп калат, көп жерде жолугуң тыят. Жолуктун бир пайдасы ошол. Көп жамандыктан, зыяндан жолугуң тартып турат. Өзүң кылгың келип атса да кой, жолугумду сыйлайын, жолугум бар дегендейчи. Ошол нерсе, бир минутсу мындай прямой эфирге чыгып калсаң, кичине соц тармактарда жүрүп калсаң, жолугуң менен эмне чыгып атасың, уя албайсың деп ушинтип жазгандар бар да. Айла жок, унчукпайсың. Ал жакта бир жаман нерсе кылып аткандай да кабыл алып беришет, Көпчүлүгү баягы жолук салынса эле, ал нерсени кылбаш керек, бул нерсени кылбаш керек дегенде дагы ойлор бар, Ойлордо кала беришет көбүнчөсү, Мисалы, жолук салынсаң, сен типа мындай бир караңгыда жашашың керек болуп калат да, ошондой түшүнүктүү жашашат да. Айткым келет, биз деле адамбыз, биз деле 21-кылымда жашап атабыз, ар ким өзүнүн акыретине өзү жооп берет. Биз зато чечинип алып жаман нерсе кылган жокпуз. Өзүбүздүн аракетибизди, кызыкчылыгыбызды кылып жүрөбүз деп айткым келет. Эми ар бир адамдын санаасы ар кандай экен да. Антип түшүндүрүп, талашып тартышкым келбейт. Чынында. Ооба, эң туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздер тарапта да суроолор болсо, бизге жибериңиздер 0508 400 100 номери аркылуу. Биз жооп бергенге аракет кылабыз. Ал эми азыр бир аздан соң сиздерге да суроо беребиз. Ким биринчи жооп берсе 101-дикти карабыз. Андыктан чамдап туруңуздар. Кел чай ичели программасы урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Биздин студиябызда болсо ырчы аткаруучу Гүлбийке Панарбек кызы. Гүлбийке, атыңыз дагы өзгөчө экен. Панарбек кызы деп фамилияңыз да өзгөчө экен да. Ушулар жөнүндө сөз кылалычы. Гүлбийке деп атыңызды ким койду эле? Гүлбийке деп менин атамдын иниси койгон экен. Анын кызынын аты Айбийке болчу экен. Анан меники Гүлбийке кылып, менден кийинки сиңдимдин атын Назбийке койгонбуз да. О, барыңар окшош экен да. Панарбек кызы экен, Папаңыздын аты, атаңыздын аты Панарбек экен да? Ооба, Панарбек. Панарбек,
Атаңыздын атын ким коюптур? Чоң атам койсо керек, ошол бирок Гүлбике Панарбек кызы деп соц тармактарда, анан башка жактарда мындай жүрбөйм да. Негизи ошол YouTube'да чыгарган каналдарда дагы негизи лакап ат деп коет го. Ошол бир байкебиздин жардамы аркылуу Бийкеч деп Чыгасыз. жүрөм да. Ошол Гүлбийке, Бийкеч деп, Бийке деп. Негизи жашоодо деле досторум, туугандарым Бийке, Бийкеч дешет да. Эмнеге бул эмнеден ушундай болуп калды эле? Негизи азыр мындай кыска аттар жактырам өзүчө. Меники Гүлбийке, анан көптөр атын Гүл, анан Бийке деп отурбай, Анан Бийкеле деп коелучу, Бийкечсиң деп ошондой эле калып кеткен. Ошо менен азыр баары Бийке дешет. Бийке дешет экен, Бийкеч деп чыгасыз, өзүңүз көбүнесе. Мына ушундай. Анда эмесе, ырларыңызга токтолсок, кайрадан жогоруда кайсылыр дедиңиз? Ильяс Абдыразаковдун Сенин көзүң башкача. Сенин көзүң башкача берем. Бул ырды аранжировкасын кимге жаздырып атасыздар? Жаздылды же болбосо? Бул ырдын аранжировкасы биздин Ислам агайга жаздырганбыз, Ислам Курманбеков агайыбызга. Ошол агайыбыз жазып, үнүстү түшүрүп, даярдап берди. Азыр чыккан да бул, чыгарма же чыга элекпи? Ал YouTube'га эч жакка чыга элек. Мен кыска эле отрывогун немеге TikTok'ко чыгарып койгом. Уже 10 күн мурун чыгардым окшойт. Уже адамдар видео тартып, жакшы кетти. Кубанып жүрөбүз. Ооба. Ошол анан негизи андан мурун чыгарган ырым сөзү Айпери Сыдыкованыкы болчу, обону Нурлан Насип байкебиздики. Жанагы Кош бол деген ырды ырдап чыккам да. Анда өзүм аранжировкасын жаңалатып, YouTube'га чыгарып, ал 1 ай мурун чыкты буюрса. Бизге кайсыл бир чыгарманы аткарып бере аласызбы? Макул. Аткарып бериңизчи анда, Ошол өзүмдүн жеримден чыккан Төкмө акын, кылкыякчы Токтосун Тыныбеков агайыбыздын ырын ырдап берейин анда эмесе. Катка жооп деген, Катка жооп. Жакшы болот. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, кабыл алыңыздар. Гүлбийке, Бийкечтин аткаруусунда сонун бир чыгарма жаңырсын. Бисмилла. Катыңдалдым чын жүрөктөн айтылган, ак кагазга алтын сөздөр жазылган. Окуп жатып ойго түштү бир элес, ошондо мен сыйлагандай чачыңдан. Эске түштү бирге жүргөн күндөрүм, тоо аралап таңда үзгөн гүлдөрүм, кулагыма шаң шуңк этип оголат. Көл боюнда көңүл ачып көл боюнда көңүл ачып жүргөнүм. Наннари нара наннари нара наннари нари нанна нара нанна нананай. Мына ушундай чыгарма болду. Катка жооп деп аталды бул чыгарма, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аны эмесе биз жогоруда айткандай эле сиздерге суроо берип коелу, коногубуздан суроо болот. Сиздер болсо жооп бериңиздер. Анда Гүлбийке, сизде көрүүчүлөргө суроо болсо, сурооңузду берсеңиз болот. Анда эмесе азыркы учурга туш келип жаткан суроолорду берейин. Адамдын бир органы 80 градус ысыкка чыдайт да. Ал кайсыл орган? Билгендер болсо керек. Мына ушундай суроо. Жазыңыздар, экрандагы номерлер аркылуу WhatsApp'тан жаза калыңыздар. Ким биринчи жооп берет болду экен? Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыртадан чамдаңыз, болуңуз. Ким биринчи жооп берет? Биздин жеңүүчүбүз аталыңыз дейли. Адамдын органдарынан 80 градус ысыкка чыдай турган кайсы органы чыдайт? Сиздерге суроо ушундай. 80 градус деген бул өтө ысык, Да. Кайсы орган чыдайт болду экен? Баарыбызга бул таң калыштуу, бирок бул нерсени билгендер дагы көп. Кана жаза калыңыздар дейли. Биз болсо чайдан алыңыз, маегибизди уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерде дагы суроолор бар болсо, бизге жиберсеңиздер болот. 0508 400
100 номери аркылуу. Гүлбийке, өзүңүздүн туулуп өскөн жериңиз жөнүндө кыскача айтып өттүңүз, ата-энеңиз жөнүндө, бир туугандарыңыз жөнүндө айтып өтсөңүз. Рахмат ушул суроону бергениңиз үчүн. Анткени мен чоң үй бүлөнүн кызымын. Өзүм Аксыда туулуп өскөм, ошол жакта чоңойгом. Ата-энем улуу адамдар. Мен 11 тууганмын. 5 байкем, 3 эжем, анан 1 иним бар. Ошол байкелеримдин, эжелеримдин баары турмуш куруп, өздөрүн табышып, азыр жакшы жашоодо жашап жатышкан маалы. Мен анан иним ошол экөөбүз аз жүрөбүз эркелеп. Сиз качан? Буйруса ошол буйруган күнү го. План жок. Азырынча жокпу? Жок, план жок. Буйруса эми десеңиз мен жакындап калганго деп ойлонуп кетпедимби? Өзүмдүн адамымды таба элекмин. Таба элексиз, күтүп жүрөм. Үйдөгүлөр баштадыбы айтып? Ооба, уже 21ге чыккандан кийин уже мурун айтса, ой, кантип эле турмушка чык деп айтмак эле, өздөрү эле айтып атат го деп ойлонорчумун. Негизи чындык экен. Турмушка чыкпайсың, калып кетесиң деп кыргызда ушундай сөз бар го. Баягы кара дал болуп кетесиң, калып кетесиң. Азыр эле тийип ал депчи. Анан эми өзүбүздүн каалообуз менен буйруган күнү турмушка чыгам деп айтам. Качан турмушка сезон башталып атат? Ошентип калышат. Быйылкы жылдын эсебинен дагы сезон башталайын деп атат, Күз жакындап калды. Күз жакындап атат. Турмушка чыгасың деп анан жакында эле айылга барып келдим да. Айылга деле көп деле барбайм. Бир жылда бир барып коем, анан барганыма да кошуналар таң калышкан окшойт. Сурап туруп апамдан, эмне кызың турмушка чыгабы келип калыптыр депчи. Анан жок, жөн эле келди, эс алып деп анан. Деп көптөр да турмушка чыгып атасыңбы, даярданып атасыңбы деп. Ошентип сурап калышат. Сиздин оюңузда кандай мырза болуш керек? Буюрса менин оюмда Аллахын сүйгөн жигит болуш керек. Ыймандан кабары бар. 5 убак намаз окуса дагы ошол жүрөгүндө ыйманы болсо, аракети болсо, чечкиндүү болсо, апасынын баласы болбосо. Өзүнүн жашоосун өзү чече алган, нык максаты бар. Мындай өтө деле мындай бай балдар деле эңсебейм, главный мындай максаты болсо, анан жашаганга мүмкүнчүлүгү, шарты болсо, кесиби болсун, өзүнүн бир жумушу болсун, мени асырай алган, өзүн бага алган, ошол адамдардын арасында сый урматка ээ болгон жакшы инсан болсо деп тилейм. Ата-энемди сыйлаган, өзүнүн апасын, атасын сыйлаган бала болсо. Эң башкысы ошол мындай өзүнүн жашоосун чече алган мырза болсо экен дейм да. Кээ бирлер бар дейм, апасы же үйдүндөгүлөрү же досторунун мындай советине муктаж болгон балдар бар да. Анан андай жактыра бербейм көп. Өзүнүн жашоосун чечиш керек. Анткени мен байкелерим ошондой да. Мисалы, өзүнүн жашоосун нык чече алган, керектүү жерде ата-энебизден совет сурап, алдынан өтөт. Керектүү жерде өздөрү чечет. Жеңелериме жакшы карайт. Жеңелеринин сөзүнө дагы, советине дагы кулак салышып, мындай ушундай үй бүлө да байкелеримчи. Ошолордон улам мен дагы ошондой эле болсо экен деп тилейм. Мындай тиричиликке тең болгон. Мына ушундай талаптар көп эле экен. Карап отурсак, талаптар жакшы эле экен. Карагыла жакшыраак. Анан ушул айтып калдыңыз да, ушул апасынын баласы болбосун депчи. Мисалы, турмушка чыга электе ал нерсени билгизбей алып алышы мүмкүн да, анан турмушка чыккандан кийин ошол нерсе билинип калса кандай болуп калат? Негизи кандай айтсам, бирок мындай сүйлөшкөндө эле уже мындай кээ бир балдар баштайт да, уже мындай өзүнө аял эмес, апасына аял алып баргысы келет да, мындай. Мен үйгө барганда мынчада турушум керек, анан апам айткан кылышым керек. Бирде мен бир адамга мындай суроо бердим. Эгерде мен кийин сага турмушка чыксам, мен бир жака баргым келип жатат, анан же үйүмө баргым келсе, эгерде сиз бара бер деп сиз уруксатыңызды берсеңиз, же сиз берсеңиз, анан апаңыздан сурайм да. Апаңыздан сурасам, апаңыз жок, бүгүн барбайсың, кийинчерээк барасың деп койсо, мен кимиңиздердин айтканын кылам.
дедим да. Атайын берип. Ошол суроону бердим. Берсем, анын жообу мени канааттандырган жок. Анткени анда апам барба десе, барбайсың да деп атпайбы. Анан айттым, менин күйөөм сен болосуң же апаң болобу депчи. Негизи бирок апасын деле сыйлайсың да, бирок мындай караш керек эки жакка дегенчи. Азыр замандын талабы ошондой. Эми мисалы баягы ошентип сурагандан кийин апам барба десе барбайсың да деп атпайбы. Анан кийин деп уже понятно деп. Рахмат депчи. Мейли, жакшырыңыз депти. Кийин мындай жакшы башка адам издей бериңиз депчи. Ошондой учурлар болгон. Суроолоруңуз жакшы экен, Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Гүлбийке конокту. Кээ бир кыздар кантип мындай аныктай албай жүргөн болсо, ушинтип суроо берип койсоңор оңой эле жоо билинип калат экен. Урматтуу биздин кыздар, алдыда бул жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Эгер сиздер тараптан суроолор болсо жибергиңиздер. Ал эми суроону дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Биздин конок суроо берген болчу. Адам организминде органдарында, тактап айтканда, 80 градуска чыдай алган орган бар. Бул кайсы орган болушу мүмкүн? Ким биринчи жооп берсе, 101-дикти ошол көрүүчүбүзгө салып беребиз. Андыктан чамдап, ушул мүнөттөрдөн тарта аракет кылыңыз дейли. Биз алдыда кененирээк маек кылабыз. Азыр болсо бир канча көзөрмөмдөн кийин жолугушабыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Пиала Голд чай суусундукту жаркыраган, байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Чайды туура тандап ичкен болсоңуз, жаныңыздагы маектешиңиз туура болсо, анда сөз түрдө эң даамдуу жана сонун убакыт болот. Андыктан, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы биздин программаны тандаңыздар жана Пиала Голд чайын тандап, биз менен бирге болуңуз. 2 саат кандай өткөнүн билбей калсаңыз керек. Аны эмесе, биз болсо Гүлбийке маегибизди уланталы. Жогоруда сөз кылдык, 11 тууган экенсиз. Негизи 11 тууган аябай сонун болсо керек, көп байке эжелер болгон. Эң улусу канчада? Менин эң улуу байкем ошол 85-жылкы 38ге барып калды окшойт. 37 так жашын азыр унутуп калыптырмын. Карабай. Байке эжелер көп болгон жакшы болуш керек. Көп учурда уруш деле жеп, ошол эле учурда жакшы сөздөрдү да көп угуп, ушундай болуш керек. Ооба, негизи эжелерим, байкелерим баары бизге мындай. Байкелерим мындай өтө деле катуу деле адамдар эмес. Сиздин көңүлүңүздү карап, мындай жаман нерсе кылба, главное сага ишенем. Сен жаман нерсе кылбайсың, өзүңө эмне туура келсе ошону аткар. Жардам керек болсо айт. Деп ушинтип турушат. Негизи эркин чоңойгонбуз. Биз 11 тууган болгонубуз менен бизден кысып, антпе, тинтпе дебей болчу да темебизчи. Эркин чоңойдук, баарыбыз эле кылгыбыз келгенде кылып, катачылыктарды да кылып, урушту деле угуп негизичи. Анан эң чоң байкебиз ошо ата-энебизден кийин эле эң чоң байкем. Ал эң чоң болгон үчүн баарына катуу болуп турат. Урушуп коет, анан аркасынан жакшы көрөт кайра. Ушундай анан азыркы учурда анын 5 баласы бар, эгиз сиңдилерим бар. Анын кызы уже 10-класс. Мен артымдан эле уже чоңоюп келатат да, бир тоо байкемдин кызычы. Сизден биринчи турмушка чыгып кетпесиз? Жок. Чыкпайт дейм. Андан кийин эжем, ошол эң чоң эжем, ал дагы өзүнүн жашоосу менен бала чакасы бар. Ошол. Эң сонун. Сизден кийин эле иним дедиңиз, э? Ооба. Ал канчада? Ал иним менден 1 жаш эле кичинекей, 20 жашта. Учурда Москвада окуйт. Ошол жакта окуп жатат азыр. Жакшы экен. Ата-энеңизчи? Ата-энем Айылда, Аксыда. Айылда, э? Ооба, Айылда жашашат. Ата-энем Аксыда. Ошол үйдө эле, азыр уже мурун бизнестин адамдары болчу. Азыр уже үйдө эле уже калган байкемдерге тапшырып, эс алышып, пенсияга чыгышып,
иштебей келе деп. Келиндерге кандай мамиле кылышат, ушуну айтып бериңизчи. Ата энемби бизде бир моментте бир жылдары 3 келин бир үйдө жашаган. 3 келин бир үйдө жашаган. Да, бир үйдө жашаган бир жылдары. 3 жеңелерим аябай бир тууганымдай эле. Биз мындай жашырып андай деле нерсе сүйлөшпөйбүз, мындай ачык эле эжелеримден совет кандай сурасам, алардан эле ошондой сурайм. Анткени мамам өзү мындай кызындай эле кабыл алып, бизге эмне кылса ошолорго деле кылып, носкилерди чейин алып келип берип, белек кылып ушундай карайт да. Анан кошуналарыбыз таң кала беришет экен. Ай, мен бир келинди эптей албай атсам, сен 3 келинди кантип эптеп атасың, уруштурбай, чагыштырбай, кантип жашырып атасың, жашап атасың депчи. Анан мамам айтат, билбейм, мен келиндерим өзүнөн эле го, же өздөрүнөн эле болот го, жакшы эле баары депчи. Ошентип, мындай жакшы жашашып, азыр уже бөлүнүп, ар ким өз үй бүлөсү менен, өзүнүн жашоосу менен жашайт. 4 жеңем бар. 4 жеңем тең, 3өөсү тең өзүнүн эле айылдан. Үйлөрүнө 5-10 минутта деле жетет. Тарынып калса, акырын кетип калышат экен да. Үй барып келейинчи деп. Анан ошонун үйлөрүнө ашып кетсе, бир жеңемдин үйү 15 минут алыс болуш керек. Бирөөсү эле ошол чүйдөн, бир жеңем чүйдөн. Ал бизге 18 жашында келген, мен 6 жашымда келген. Эң чоң жеңем мен 3 жашымда келген. Кийинки жеңем 12 жашымда келди. Анан кийинки жеңем ошол 5-классымда келди да. Мен кичинекей алдейм, чуалдей болуп калганда эле келишкен. Чачымды өрүп беришип, мектепке жиберишип, переходный возраст болобуз го, ошол моменттерде жардам берип, карап, стилимди мындай кылып кийинип барыңыз деп ушинтип аябай эле сонун карашкан, сиңдилеримдей эле кылып. Кичинекейимде келген үчүн сыйлайм да. Сыйлап аларга айтып, чалып, кубандырып. Мындай суроо пайда болуп кетти. Чүйлүк жеңеңиз берки жеңелериңизден айырмаланган жокпу? Жок. Анткени мамам менен сүйлөшкөндө байкем, ошол чүйлүк жеңемди алган байкем 94-жылкы. 94-жылкы байкем деген 89-жылкы, анан 92-жылкы байкемден биринчи үйлөнгөн. 89-жылкы байкем кийин үйлөндү да. 94-жылкы байкем да кийин үйлөндү. Анткени байкем 11-классты бүткөндө эле жеңем экөө тең эле ошондой үйлөнүшкөн да. 11-классты бүтүп эле үйлөнүшкөн. Бири-бирин аябай жакшы көрүп калышып, анан экөө үйгө мындай эле келишип, ошентип үйлөнүшкөн да. Андан кийин байкелерим үйлөндү. Анын кызы 6 жашта уже жок, адашам, 2-класска барат кызы. Андан азыр 89-жылкы байкемдин эң чоң баласы эми садикке барат. Ошондой кызыктар болгон. Байкеңиз, ал байкеңиз тыңкен да. Ооба, тың ал. Жакшы. Аман болушсун, көп бир тууган кандай сонун, алардын жубайлары менен 11 тууган элестетиңиз, анын бардыгынын жубайы болгондо эле 20 адам болот экен. 20нын балдарын кошкондо өзүнчө бир шаар болот да, айыл болот. Эң сонун бардыгы аман болушсун дейли. Негизи балалык дегенде, айыл дегенде эмне эсиңизге келет? Балалык, айыл дегенимде, айылда эми биз ошол үйдөн кичине кечки амал оюнга чыкчубуз, баягындай оюндарга ойноп, сууга түшүп, атабыздын ышкырыгын таанычубуз. Көлгө түшчүбүз да, жайындачы. Анан атам 1 саатка эле уруксат берчи. 1 саатта кайра келип калгыла депчи. Уже 2 сааттан ашып атканда уже ышкырганда ышкырыгын таанычубуз да. Атам ышкырып атат, кеттик депчи. Үйгө келип калчу. Анан атам кичинекей кезибизде ошол 5-6-класска чейин чыгарчу эмес көп жака. Аң сезимиңер чоңойгондон кийин анан уже кой берем депчи. Ошо ага чейин мындай. Андан кийин ошол айылдын жумуштары менен эле эсте калат го. Чөпкө чыгып, огород кылып, картошкаларды кылып, анан иштерди бөлүшүп алып кылчубуз. Сен бул күнү мындай кыласың, анан эртеси сен тамак жасайсың деп ушинтип эжелерибиз мененчи. Бирок антип айтайын десем, андай деле кыйынчылык көрбөдүм мен. Эжелерим көрдү окшойт. Иштин баарын ошолор кылчу, уруштун баарын ошолор жешчи. Турмушка чыкканга даярсызбы? Негизи жумуштарды көп кылган жокмун дедиңиз. Ооба. Жумуштарды чын айтканда көп кылган жокмун, кара жумушка жокмун негизи мен. Мындай огород, мындай нерселерди көп деле кылбадым.
Мен турмушка Сиз анда мындай чүйгө турмушка чыгышыңыз керек экен да, э? принцибим да ошондой. Негизи өзүм жака турмушка чыккым келбейт. Эч киши быргыңыз келбей. Ошол Ош тарапка, Жалал Абад тарапка негизи ошо Бишкектен ары кетким келбейт да. Негизги бир себебин айтыңызчы, эмнеге? Неге дегенде, бир нерсени кыстырып кетсем, балдарга дейм. Балдар просто баары эле эмес, эми 50% да. Эме Ош менен Жалал Абадтын балдарынын аң сезими башкачараак болот. Негизи мындай. Аялды деген үйдө отургузуш керек, анан аялды башкарыш керек, анан келин деген иш кылыш керек. Ошондой түшүнүктө жашашып калганда, тошто салтты катуураак кармайбыз да, ал жактачы. Анан эрте менен эрте туруш керек, кичине уктап калсаң, ай депчи, ошондой сөздөр боло берет го айылда. Анан чүй жакта уже более кичине скромныйраак да, уже мындай андай түшүнүктөн алыстап калышкан. Кичине уктаса болот. Анан кандай десем, бул жакта бир аз эми кой берди да андай салттардычы. Өтө салтты каты кармай берген деле жагы бербейт негизи. Азыр башкарыш керек деген нерсе эми баягы сый болуш керек деген түшүнүк болуп калды азыр, э? Башкарыш керек деген нерсе жок, э? Албетте эми сүйгөн жарыңды сыйлап атсаң, ата-энесин кантип сыйлабай койсуң? Сыйлайсың, астынан өтөсүң, кызматыңды кыласың. Андан кийин уже сый менен жашап кетиш керек да. Башкарып эмес, негизи башкарылып жашаган эң туура. Бирок ашыкча эмес. Ой болуш керек. Чүйлүк жигиттер. Чүйлүк жигиттер эми көңүл бургула. Бүгүн Гүлбике жигит таап окшойт. Жакшы эле бир шарттар айтып атабыз, жакшы эле бир нерселер ачык эле айтып атабыз, э? Бетке айтамды деймби? Дагы эмне керек эми ойлонуңуздар жакшы эле. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, суроону дагы бир жолу кайталап коелучу, көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн. Адамдын кайсы бир органы 80 градус ысыкка чыдайт. Биздин кайсыл органыбыз? Ошол суроо. Мына ушундай, бизде бир 3 мүнөттүк гана убакыт калды, урматтуу көрүүчүлөр. Ошондуктан чамдагыңыздар. Азырынча мен туура жоопту көрө элекмин. Балким азыр сиз туура жазып калаттырсыз. Ошондуктан бул убакыттар аралыгында жаза калыңыз туура жоопту. Биз сизди жеңүүчү атап калышыбыз толук мүмкүн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чыгармачылыгыңызга кайта турган болсок, алдыдагы пландар жөнүндө айтып бериңизчи. Мындай муңдуу ырларга жакынмын дебедиңизби? Шаңдуу ырлардан мисалы кандай чыгармаларды жаздырайын деген оюңуз бар? Негизи деген ачыгын айтканда мындай той ырларына жакынмын. Анан ошол мындай тойский ырлар жаздырсамбы деп жүрөм өзүм. Өзүмдүн бир автордук ырларымды да чыгарсамбы депчи. Жазасызбы өзүңүз? Негизи мен илхам келгенде обондорду, сөздөрдү чыгарып калам. Аны обондорум деле бар. Просто анын үстүнөн иштеш керек болуп атат. Дагы анан вокалдан сабак алышым керек. Мен музыка жактан билимим жок, чын айтканда. Вокалдан сабак алып, азыр курстарда окусамбы деп жатам. Азыр деген учурда башка курстарда окуйм да, алар бүткөндөн кийин анан вокалдан сабак алсамбы деп, анан буюрса чет өлкөгө дагы чыга турган бир пландарым бар да. Просто Дубайга кетте турчудай болот. Под вопрос болот. Ошол эми. Сонун экен. Да. Качан буюрса Дубайга деген ушул 2-3 жуманын аралыгында билинет. Кетишим, кетпешим. Ал жакка дагы өзүмдүн бир пландарым менен баратам. Эң сонун болуп калсын. Кетип калыңыз. Анда жыйынтыктарга келсек, адам органынан 80 градуска чыдай турган бул ооз тил деп жооп берген экен. 15:05 менен бүткөн абонент. Туурабы? Ооз негизи ооба туура. Ооз туура, сизди жеңүүчү деп атайбыз, урматтуу көрүүчү. Азамат, сиз туура жооп бердиңиз. Аны эмесе бизге берилген убакыттар аягына келип калыптыр. Гүлбике, сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Ийгилик каалайбыз дагы да болсо. Рахмат. Аны эмесе биздин Пиала Голдтон атайын мына ушундай чакан белегибиз бар. Үйгө барып чай ичип коюңуз, Рахмат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде Гүлбике Панарбек кызы болду. Ал парочу мен Айпер Адамкулу болдум. Бир канча тыныгуудан кийин кайрадан сиздер менен түз эфирде көрүшөбүз. Андыктан барыңыздарга көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар дейли.